Бул торттун даамын көргөндөн кийин магазиндин тортун жегиңиз келбей калат. Баарыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Ушул торттун жасалуу жолун үйрөнүп алсаңыз, магазиндин тортун сатып алгыңыз келбей калат. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз, анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм. Бизге жумуртка, сахар, un, разрыхлитель, крахмал, сүт жана май керектелет. Баардык азыктар комнатный температурада болушу шарт. Эң биринчи бисквит жасоодогу ката бул баардык азыктарды муздак абалда колдонуу. Ошол үчүн баардык азыктар комнатный температурада болушу шарт. Биринчи эле жумуртканы агынан сарысынан бөлүп алабыз дагы, агын миксер менен миксерлеп баштайбыз. Ушундай кичине ак болуп көбүп келе жатканда сахарды аз-аздан кошуп, миксердин эң жогорку ылдамдыгы менен 1-5 минут чалабыз. Ушундай меренга болгонго чейин чалабыз. Посудаңызды ушинтип которгондо меренгаңыз төгүлүп кетпей турган состоянияга чейин чаласыздар. Андан кийин жумуртканын сарысын салып, буну дагы жакшылап аралаштырасыздар. Сүт менен майды кошуп, аны дагы ушинтип лопатканын жардамы менен ылдыйдан өйдөгө көтөрүп аралаштырасыздар, чалып аралаштырбайсыздар. Бизге un, разрыхлитель жана крахмалды жакшылап бир чашкага аралаштырып алабыз дагы, элек менен сөзсүз элеп салабыз. Ошондо un өзү менен кошо абаны алып кетет дагы, сиздин бисквитиңизге көтөрүлүшүнө жакшы жардам берет. Формабызды даярдап алабыз. Форма менде 18 диаметр, бардыгын описанияга жазып коем. Ал эми мен өзүмдүн духовкамда 160 градуста 40 минуттан ичинде бышырып алдым. Сиз өз духовкаңызга карайсыз. Сиздин духовкаңыздын тилин сиз гана жакшы билесиз. Сөзсүз бышкандан кийин ушинтип шпажканын жардамы менен ортосун көрөбүз. Эгер шпажкаңыз кургак чыкса, анда бисквитиңиз бышкан болот. Бисквитибизди жакшылап муздатабыз дагы, андан кийин формадан алып чыгабыз. Ага чейин формадан ысык кезинде алып чыкпайсыздар. Андан ушундай бычактын жардамы менен формадан акырын чыгарып алсак болот. Эгер сиз заказга жасайм десеңиз, бир күн мурун бисквитти жасап, пищевой пленкага ороп койсоңуз болот. Ошондо бисквитиңизге көп пропитка кетпейт дагы, аябай сочный болот. Ал эми мен сиздерге сразу сборка кылып, бардыгын бир күн ичинде көргөзүп берем. Даяр болгон бисквитибизди жакшылап муздатабыз дагы, андан кийин үстүндөгү ушундай корочкаларын алып таштайбыз. Бул бисквитти 3кө бөлсөңүз болот. Мен болсо 2ге бөлүп койдум. Негизи ар бир бисквиттин сантиметри 2 сантиметр болгону жакшы. Крем жасайбыз. Кремге творожный сыр, сахар жана сливки керектелет. Бардыгын бир чашкага салып алабыз дагы, миксердин жардамы менен жакшылап чалып алабыз. Даяр болгон кремди сөзсүз кондитерский мешокко салып алып, даярдап алабыз дагы, сборканы баштайбыз. Мен пропиткага сүттү колдоном. Сахар менен сууну аралаштырып, кайнатып, сироп кылып дагы колдонсоңуз болот. Даяр болгон коржубузга кичине кремди салып, жан-жагына бардыгына жеткирип тегиздеп алабыз дагы. Андан кийин кремибизди видеодогу жагып чыгабыз. Спатуланын жардамы менен үстүн тегиздейбиз дагы, экинчи коржубузду үстүнө коебуз. Аны дагы пропитка кылганды унутпаңыздар. Артып калган кремди үстүнө жагабыз дагы, аны дагы тегиздеп, бардык жан-жагын тазалап алабыз дагы. Ацетатный пленка же болбосо пищевой пленка менен тортубузду ороп, кольцо кийгизип, холодильникке кем дегенде 6-8 саатка пропитка коебуз. Менде экөө тең калбай калгандыктан үйдөгү пакет менен эле коюп койдум. Мен сиздерге видео рецепт тартып аткан үчүн жарым саатка эле пропитка койдум дагы. Азыр сразу оформлениясын баштайбыз. Сиздер сөз пропиткага коюп коюңуздар, ошондо будан дагы сочный болот тортуңуздар. Обчашкага крем жасайбыз, ага да творожный сыр, сахар, сливки кетет. Аны сөз описанияга жазып коемун. Бул жерде видеого аны тарткан жокмун. Даяр болгон кремди ушинтип кондитерский мешокко салып алабыз дагы, торттун баардык жагына үстүнө жагып чыгабыз. Сөзсүз тортуңузду барабанный столикке коюп аласыз дагы, шпатель, спатуланын жардамы менен ушинтип тортуңузду жакшылап тегиздеп чыгасыздар. Эгер сиз биринчи жолу торт жасап атсаңыз, корж менен крем аралашып кетпеш үчүн биринчи черновой слой кылып алсаңыз болот. Даяр болгон кремди кичине өлчөмүн торттун бетине жагып, баардыгын тегиздеп алабыз. Андан кийин калган кремди жагып чыксаңыз, сиздин корж менен кремиңиз аралашпайт. Торту тегиздеп жатканда сөз жаныңызга бир посуда алып алыңыз. Артып калган кремдерди шпатель, спатуладагы ошол посудаңызга жагып сүртүп алып таштайсыз. Ошондо спатулаңыз таза болот дагы, торттун бети дагы тегиз болуп чыгат.
Мына биздин торт даяр болуп чыкты. Кооздоого өзүңүздүн каалаган декоруңузду коюп кооздосоңуз болот. Мен бул жерде ягода менен кооздоп койдум. Эгер сиз детский торт кылам десеңиз, үстүнө топер же башка бир сөздөрдү жазып кооздосоңуз болот. Тортубуздун разрезин көрөлү. Мен жарым саатка эле пропитка койдум. Эгер сиз 6-8 саатка пропитка койсоңуз, будан да сочный, сонун болуп разрези чыгат. Караңыздарчы, аябай разрези сонун, бисквити деген жумшак, сууга башка нерсеге кылгандан караганда сүт, май кошуп жасаган бисквит аябай жумшак, нежный болуп чыгат. Мен жарым саатка пропитка койсом дагы аябай сочный болду. Оско салганда эрий турган. Ушул торттун жасалуу жолун үйрөнүп алсаңыз, магазиндин тортун жегиңиз келбей калат. Сөзсүз жасап бериңиз. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм.